иш Бишкек шаарында. Бу маселени чечиш керек. Буну ким чечиш керек? Биринчи кезекте бу мэрдин кызыкчылыгында болуш керек. Шаардын тазалыгы, шаардын жашоочулардын ден соолугу бу мэрдин көңүл чордонунда сөзсүз болуш керек. Нурбек Өмүрбекович, ал кишини чакырыш керек бул жерге. Чакырыш керек. Ал киши эгерде келбей турган болсо, анын кызмат ордун караш керек. Эгерде токтом кабыл ала турган болсок, ошол токтомго сөзсүз түрдө киргизишибиз керек. Ал киши билебиз шаарда эмне жумуш кылып атканын. Ал киши жерлерди алып, өзүнүн фирмаларына, жеке өзүнө курулуштарды куруп атканын анын бардыгыбыз билебиз. Ал киши курулуш курганы үчүн гана келди. Бишкектин эң майлуу сүттүү жерлерин өзүнө ыйгарганы гана келди ал киши. Ал киши шаарды жана шаарыбыздын жашоочуларын ойлогон жок. Рахмат. Рахмат. Ошол экенде кийинки жумада токтом кабыл алабыз да. Ошондо бир пункт менен киргизебиз жумуштан алуу боюнча. Президенттин атына кетиребиз токтомдун чечимин. Үчүнчү микрофон. Рахмат. Баарыбыз күйгүлтүк түшүп, мэрди издеп калдык. Мэр каякта десе, эч ким каякта экенин айта албайт. Мэр каякта болмогу эле, мэрди эмнеге издеп атабыз? Мэр ыш боюнча, кыш боюнча эмес, футбол ойнош керек. Ойлуу турам балкондо футбол болот Алтондо деп. Азыр ушул футбол өтө таасирдүү болуп аткан учурда элдин кыштан ышка көмүлүп калышы ага анчалык деле таасир бербейт. Мэр футболдо, туурабы? Вице-мэр жооп берип койсун каякта экенин толук айтып. Анан урматтуу туугандар, бул боюнча канчадан бери, канча жылдан бери айтылып аткан маселе, ушуну аягына чейин чыкмайынча негизи мындай катуу чаралар көрүлмөйүн, мунун жыйынтыгы чыкпай калат. Биз айта беребиз, булар ооба деп кете берет. Эч качан бир жыйынтыкка келип чараларды көрмөйүн жыйынтык чыкпайт. Дагы деле ойноп жүрө беришет. Рахмат.